Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Жаңы дисциплинабыз макроэкономикадан лекциябызды баштасак, анда биринчи лекциябыздын темасы макроэкономиканын предмети жана методологиялык принциптери деген темада лекция окуйбуз. Эмесе теманын пландары менен таанышсак, биринчи негизинен бул темабыз 4 суроону камтыйт. Биринчи суроосу бул макроэкономиканын предмети, экинчи сурообуз макроэкономикалык анализ, үчүнчү сурообуз продукт, чыгымдар жана кирешелердин айлануусу, төртүнчү сурообуз макроэкономикалык моделдер жана алардын көрсөткүчтөрү. Мынакей. Эмесе биринчи сурообуздан баштасак, бул макроэкономиканын предмети деген сурообуз. Ушул суроого токтолуп кетели. Макроэкономикалык теория негизинен эки бөлүмдөн турат. Биринчи бул микроэкономика жана макроэкономика деген эки бөлүмдөн турат. Грек тилинен которгондо микро деген кичине, ал эми макро деген чоң деген түшүнүктү берет. Ал эми экономика деген сөзүбүз бул чарба жүргүзүү дегенди түшүндүрөт. Эми микроэкономикага өзгөчө токтолуп кете турган болсок, микроэкономика бул жеке экономикалык агенттердин, мисалы үй чарбалардын же башкача айтканда алар биз керектүүчүлөрүн деп атап коебуз, жана өндүрүүчүнүн, булар фирмалар кирет, буларга деңгээлинде экономикалык жүрүм турумдун мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдейт. Ошондой эле алардын экономикалык чечимдерди кандайча жана эмнеге кабыл алаарын түшүндүрөт жана белгилүү товарлардын рыноктордун иштөө принциптерин үйрөнөт. Ал эми мындан айырмаланып, макроэкономика бул илим. Ал экономикада жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрдү изилдейт. Экономикалык агенттердин жана рыноктордун өз ара аракеттенүүсүн карайт. Мында экономика татаал, иерархиялык уюшулган система катары. Экономикалык процесстердин жана кубулуштардын, алардын көрсөткүчтөрүнүн жыйындысы катары каралат. Термин макроэкономика алгач 1933-жылы белгилүү норвегиялык окумуштуу экономист-математик, эконометрика негиздөөчүлөрүнүн бири жана 1969-жылда Нобель сыйлыгынын лауреаты Рагнар Фриш өзүнүн макаласында колдонгон. Бирок мазмуну боюнча заманбап макроэкономикалык теория Англиялык көрүнүктүү экономист, Кембридж мектебинин өкүлү Лорд Джон Мейнард Кейнстин негизги эмгегинен башталат. 1936-жылы анын жумуш менен камсыз болуу, пайыз жана акча боюнча жалпы теория аттуу китеби жарык көргөн. Анда ал макроэкономиканын же башкача айтканда макроэкономикалык анализдин негиздерин түптөгөн. Кейнстин бул эмгегинин мааниси ушунчалык чоң болгондуктан экономикалык адабиятта кейнсиандык революция термини пайда болуп, классикалык ыкмага каршы кейнсиандык макроэкономикалык модель же кейнсиандык ыкма жаралган. Классикалык модель ал убакта экономикалык кубулуштарды изилдөөнүн бирден бир салттуу ыкмасы катары эсептелген. Макроэкономика жалпы экономикага тиешелүү маселелерди изилдейт жана жыйынтыктоочу көрсөткүчтөр менен иш жүргүзөт. Мисалы, ички продукт, улуттук киреше, жалпы суроо талап, жалпы сунуш, жалпы керектөө, инвестициялар, балалардын жалпы деңгээли, жумушсуздуктун деңгээли, мамлекеттик карыз жана башкалар. Ушул менен эле бир катар макроэкономиканын негизги көйгөйлөрү бизди түшөлтүп келет. Же башкача айтканда, макроэкономиканын негизги төмөнкүдөй негизги көйгөйлөрдү изилдейт. Биринчи, бул экономикалык өсүш, анын факторлору жана ылдамдыгы. Экинчи көйгөй бул экономикалык цикл жана анын себептери. Үчүнчү көйгөй иш менен камсыз кылуу жана жумушсуздук. Төртүнчү көйгөй балалардын жалпы деңгээли жана инфляция.
Бешинчи көйгөй бул пайыздык чендердин деңгээли жана акчанын жүгүртүлүшү. Алтынчысы мамлекеттик бюджеттин абалы жана бюджеттик тартыштыкты каржылоо. Андан сырткары бизде жетинчи дагы көйгөйдү кантип кошуп кетсек болот бул жерге. Бул жетинчи көйгөй төлөм балансынын абалы жана валюталык курс. Мына ушуга окшогон бир канча же башкача бир катар көйгөйлөрдү макроэкономика илими изилдейт. Бул көйгөйлөрдүн баардыгын микроэкономикалык анализдин, башкача айтканда жекече керектөөчүнүн же жеке фирманын же жада калса жеке тармактын деңгээлинен чечүү мүмкүн эмес. Ошондуктан мындай жалпы экономикалык маселелердин бар экендиги экономикалык теориянын өзүнчө бөлүмү, көз каранды дисциплина катары макроэкономиканын пайда болушуна негиз түзөт. Эми макроэкономиканы изилдөөнүн маанилүүлүгү төмөнкүлөрдө жатат. Биринчиден, ал макроэкономикалык кубулуштарды жана процессти жөн гана сүрөттөп тим болбостон, алардын мыйзам ченемдүүлүктөрүн жана бири-бири менен болгон байланыштын аныктайт. Экономикада себеп натыйжа байланыштарын изилдейт. Экинчиден, макроэкономикалык байланыштарды жана өз ара көз карандычылыктарды билүү экономикада учурда абалды баалоого жана аны жакшыртуу үчүн эмне кылуу керектигин, биринчи кезекте өкмөттүн кандай чараларды көрүшү керектигин көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Башкача айтканда, экономикалык саясаттын принциптерин иштеп чыгууга жардам берет. Үчүнчүдөн, макроэкономика боюнча билим процессинин келечекте кандайча өнүгөөрүн алдын ала көрүүгө, башкача айтканда экономикалык божомолдор түзүүгө жана болочок экономикалык көйгөйлөрдүн алдын алууга шарт түзөт. Эми ошонун катарында макроэкономика камтыган негизги теориялар бар. Алардын бир нечесин атап айтып кетсек, биринчи бул экономикалык өсүш теориясы, ишкердик циклынын теориясы, жумушсуздук теориясы, инфляция теориясы, акча теориясы, мамлекеттик карыз теориясы, ачык экономиканын теориясы, макроэкономик саясат теориясы жана башкалары. Ошентип биринчи сурообузга жооп бердик. Эми экинчи сурообузга өтсөк, экинчи сурообуз макроэкономикалык анализ деген суроо эле. Ушул сурообуздан баштасак, анда макроэкономикалык процесстерди талдоонун эки түрү айырмаланат. Биринчиси экспост жана экс-анте деп эки түрүн айырмалап бөлөбүз. Макроэкономикалык анализ экспост же улуттук эсепке алуу бул экономикалык ишмердүүлүктүн натыйжаларын баалоого, көйгөйлөрдү жана терс кубулуштарды аныктоого, аларды чечүү жана жеңүү үчүн экономикалык саясат иштеп чыгууга, ар кайсы өлкөлөрдүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн салыштырмалуу талоого мүмкүндүк берген статистикалык маалыматтарды талдоо. Макроэкономикалык анализ экс-анте бул экономикалык процесстерди жана кубулуштарды белгилүү теориялык концепциялар негизинде алдын ала моделдөө, ал экономикалык процесстердин өнүгүү мыйзам ченемдүүлүктөрүн аныктоого жана экономикалык кубулуштар менен өзгөрмөлөрдүн ортосунда себеп натыйжа байланыштарын табууга мүмкүндүк берет. Бул макроэкономика илим катары. Экономикалык процесстерди анализдөөдө макроэкономика микроэкономиканын ошол эле принциптерин колдонот. Микроэкономика тиешелүү болгон принциптер макроэкономикада колдонулат. Эмесе ал принциптерге токтоло кетсек, биринчиден, экономикалык агенттердин жүрүм-турумунун рационалдуулук принциби, ал агенттердин чыгымдарды жана пайдасын салыштыруу аркылуу оптималдуу чечим кабыл алаарын билдирет. Экинчи принцип бул баардык шарттар бирдей болгон принциби. Бул учурда изилденип жаткан өзгөрмөлөрдөн башка баардык башка өзгөрмөлөр өзгөрбөйт деп кабыл алынышы менен байланышкан принцип. Үчүнчү принциби бул абстракциялоо принциби, башкача айтканда бул процесстин же
кубулуштун талдоо үчүн маанилүү эмес факторлордун баш тартып, эң маанилүү жактарын бөлүп көрсөтүү принциби. Төртүнчү принцибибиз бул позитивдик экономик теория менен нормативдик экономик теориянын айкалышы. Бул экономикалык процесстердин чыныгы абалын негиздеген теория менен алардын кандайча өнүгүшү керектигин көрсөтүү теориянын айкалышы. Андан кийинки принцибибиз бул индуктивдик ыкманы колдонуу менен экономисттер фактыларды чогултуп, системалаштырып, жалпылаштырса, дедуктивдик ыкма белгилүү бир гипотезаны, башкача айтканда кандайдыр бир экономикалык процесс түшүндүргөн логикалык тыянакты сунуштоого мүмкүнлүк берет. Бул кымбатчылыкты, мисалы үчүн микроэкономикада биз изилдөө ыкмалары бар да, метод исследованияда индукция, дедукция ыкмасында кымбатчылыктын мисалында түшүндүргөнбүз. Микроэконом кайрылып, ошол кымбатчылыкты түшүндүрүүдөгү индукция жана дедукция ыкмасына кайрылсаңыздар жакшы түшүнүп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Кийинки ыкмабыз бул экономикалык мыйзам ченемдүүлүктөрдү өзгөрмөлөрдүн ортосуна байланышты жана башкаларды сүрөттөө үчүн графикти кеңири колдонуу. Макроэкономик анализдин эң маанилүү принциптеринин бири агрегирлөө. Экономикалык көз карандычылыктарды жана мыйзам ченемдүүлүктөрдү жалпы экономикалык деңгээлинде изилдөө мүмкүн болушу үчүн жалпылыктарды же агрегаттарды карап чыгуу керек. Макроэкономикалык анализ агрегирлөөнү талап кылат. Агрегирлөө деген эмне экен? Агрегирлөө деген бул жеке элементтерди бир бүтүнгө, агрегатка, жалпылыкка бириктирүү деп түшүнөбүз да. Ал абстракциялоого негизделген. Изилдөө үчүн маанилүү эмес белгилерден жана факторлордон баш тартуу агрегирлөө төмөнкүлөрдү бөлүүгө мүмкүнлүк берет. Мисалы үчүн макроэкономикалык агенттер, макроэкономикалык рыноктор, макроэкономикалык өз ара байланыштар, макроэкономик көрсөткүчтөр, мына ушуларды бөлүп кароого макроэкономик агрегирлөөнүн негизинде жетише алабыз да. Башкача айтканда, ушуларды бөлүүгө мүмкүнлүк берет. Эми ар бирине жекече токтолуп кете турган болсок, бул макроэкономикалык агенттер деген түшүнүк эмне экен? Макроэкономикалык агенттер экономикалык жүрүм-турумдун типтүү өзгөчөлүктөрүн аныктоого негизделген агрегатташтыруу. 4 макроэкономикалык агентти бөлүп кароого мүмкүнчүлүк берет. Биринчи, үч арбалары, фирмалар, мамлекет жана чет өлкөлүк сектор деп бул 4 макроэкономикада 4 макроэкономикалык агрегатка айырмалап бөлөбүз. Эми ар бирин жекече өз алдынча карап көрсөк, үч арбалары деген макроэкономик агент дегенге түшүндүрмө берели. Бул эмне экенин? Бул жалпы экономикалык ресурстарды рационалдуу колдонгон макроэкономикалык агент. Анын экономикалык ишмердүүлүгүнүн максаты пайдалуулукту максималдаштыруудан турат. Үч арбалары. Биринчи, эмгек ресурстардын ээси болуп саналат. Эмгек ресурстарына кайсылары кирет? Эмгек, жер, капитал жана ишкер жөндөмдүүлүктөр. Мына ушулардын ээси бул биринчи үч арбалар. Экинчи, экономикалык ресурстарды сатуу аркылуу үч арбалары кирешелерди алат. Алардын көбүн алар керектөө үчүн сарпташат. Мисалы үчүн керектөө чыгымдар. Ал эми калган бөлүгүн сактап калат. Ошондуктан алар биринчиден товарлар жана кызматтардын негизги сатып алуучулары болуп саналат. Экинчиден негизги сактоочулар болуп саналат. Ошондуктан алар кредиторлор катары экономикадагы кредиттик каражаттардын сунушун камсыздайт. Мына ушинтип биз үч арбалары деген макроэкономикалык агенттикке түшүндүрмө бердик. Эми экинчи макроэкономикалык агент түрү бул фирмалар.
Бул биргелешип иштеген, рационалдуу аракеттенген макроэкономикалык агент. Анын экономикалык ишмердин максаты пайданы максималдаштыруу. Фирмалар төмөнкүдөй иш-чараларды алып барат. Биринчиден, экономиканын негизги товарлар жана кызмат көрсөтүүлөрүн өндүрүүчүлөр катары иш алып барат. Экинчиден, өндүрүш процесси үчүн керектүү экономикалык ресурстарды сатып алуучулар, өндүрүштү кеңейтүү, капиталдын запасын көбөйтүү жана капиталдын амортизациясын жабуу үчүн фирмаларга инвестициялык товарлар зарыл. Ошондуктан алар үчүнчүдөн инвестициялык товарлардын сатып алуучулары болуп, экономикада өндүрүлгөн продукциянын бир бөлүгүнө суроо талап кылышат. Сатуудагы кирешелер фактордук кирешелер түрүндө үй чарбаларына төлөнгөндүктөн өзүнүн инвестициялык чыгымдарын каржылоо үчүн фирмалар адатта карыздык каражаттарды колдонушат жана алар төртүнчүдөн экономиканын негизги карыз алуучулары болуп, кредиттик каражаттарга суроо талапты көрсөтүшөт. Үй чарбалары жана фирмалар экономиканын жеке секторун түзүп турат. Экономиканын жеке сектору үй чарбалар менен фирмалар түзүп турат экен, жогоруда айтылгандардан түшүндүк. Эми үчүнчү макроэкономикалык агентибиз бул мамлекет. Мамлекет дегенди кандай түшүнөбүз? Аныктамасын берип көрсөк, бул рационалдуу иш алып барган макроэкономикалык агент. Ал мамлекеттик мекемелердин жана уюмдардын жыйындысы болуп, экономикалык процесстерге таасир этүүчү саясий жана юридикалык укукка ээ жана экономиканы жөнгө салуучу агент болуп эсептелет. Мамлекеттин негизги милдети рыноктук экономикада рыноктун кемчиликтерин жоюу жана коомдук жакшылыкты максимизациялоо, общественный благолар деп коебуз орусчасына, ошону көбөйтүү болуп негизги милдети болуп эсептелип атат. Мамлекет кандай кызматтарды аткарат? Мамлекет төмөнкүдөй кызматтарды аткарат. Биринчиден, коомдук жыргалчылыктарды өндүрүүчүсү. Же башкача айтканда, общественный благонун өндүрүүчүлөр болуп эсептелет. Экинчиден, мамлекеттик сектордун функцияларын камсыз кылуу үчүн керектүү товарлар жана кызматтарды сатып алуучу болуп катышат экен. Үчүнчүдөн, улуттук кирешени кайра бөлүштүрүүчү салык жана трансферттик системалар аркылуу. Төртүнчү, мамлекет бюджеттин абалына жараша каржы рыногунда кредитор же карыз алуучу болуп катышат. Бешинчиден, рыноктук экономиканын иштешин жөнгө салуучу жана уюштуруучу. Биринчи кезекте экономиканын активдүү өнүгүшү үчүн институционалдык негиздерди түзүп жана камсыздап, башкача айтканда, ойноо эрежелерин иштеп чыгат. Мисалы үчүн, институционалдык негиздер дегенибиз мыйзам чыгаруу базасы, коопсуздук системасы, салык системасы жана башкаларды буга кошуп кетсек болот да. Ойноо эрежелерин иштеп чыккандан кийин экинчи жагынан макроэкономикалык саясатты жүргүзөт. Ал экономика өсүштү камсыздоого багытталган структуралык жана экономиканын циклдүү термелүүлөрүн жумшарта багытталган конъюнктуралык саясатка бөлүнөт. Ресурстар толук жумуштуулугун жана туруктуу баа деген камсыз кылуу деген конъюнктурасы дегенде же стабилдештирүү саясат дегенде мына ушуну түшүнсөк болот да. Эми макроэкономикалык саясаттын негизги түрлөрү төмөнкүлөр. Бир канча макроэкономикалык саясатты жүргүзөт. Муну негизинен 4 айырмалап бөлүп кетсек болот. Биринчи фискалдык бюджеттик саясат, экинчи монетардык акча кредит саясаты, үчүнчү сырткы соода саясаты, төртүнчү кирешелер саясаты, айлык акылар, баалар саясаттары кирип кетет буларга. Жеке жана мамлекет секторлору биригип жабык экономиканы түзөт. Же экономическая система, открытая экономическая система,
закрытый экономикалык система деп коебуз орусчасы, кыргызчасы жабык жана ачык экономикалык системалар деп түшүнсөк болот да. Ошондо бул 3 макроэкономика агент биригип, 3 арбалар фирмалар жана мамлекет биригип чет элдик секторду кошпосок, анда экономиканын жабык экономика же жабык экономикалык системаны түзүп тура турганын түшүндүк да. Эми 4-үнчү макроэкономикалык агент бизде бул чет элдик сектор деп коебуз. Бул рационалдуу иш алып барган макроэкономикалык агент. Ал дүйнөнүн калган баардык өлкөлөрүн бириктирет. Ал эми бул өлкөдө башка өлкөлөр менен өз ара байланышы үчүн төмөнкү жолдор аркылуу иш алып барат. Биринчиден, эл аралык соода аркылуу, башкача айтканда товарлар жана кызматтардын сатылышы жана сатып алуусу, экспорт жана импорт деп түшүнөбүз буну. Экинчиден, капиталдын кыймылы аркылуу, башкача айтканда финанс активдеринин баалуу кагаздардын сатып алынуусу жана сатылышы, капиталдын экспорт жана импорту деп буну түшүнөбүз. Чет элдик секторду анализ кошуу ачык экономиканы, открытый экономикалык система деп коебуз, ачык экономиканы түзөт. Мына 4 макроэкономика агент чогуу иш алып бара турган болсо, анда ачык экономикалык система же ачык экономика деп аталат экен. Эгерде чет элдик секторду кошпой 3 арбаларын фирмаларды жана мамлекетти гана кошуп чогуу иш алып барса, анда буну жабык экономика система же жабык экономика деп түшүнсөк болот экен да. Эми ушул жерде биз дагы негизги токтолуп кете турган нерсебиз бул макроэкономикалык базарлар деген бизде түшүнүк бар. Ушуларга бир аз токтолуп түшүндүрмө берип кетсек, базарларды топтоо алардын ар биринин иштешин мыйзам ченемдиктерин аныктоо максатында жүргүзүлөт. Тактап айтканда, ар бир базардагы суроо талапты жана сунушту түзүүнүн өзгөчөлүктөрүн жана алардын тең салмактуулук шарттарын изилдөө. Тең салмактуу баа жана тең салмактуу көлөмдүү суроо талап жана сунуштун байланышынын негизинде аныктайт. Ар бир базардагы тең салмактуулуктун өзгөрүшүнүн кесепеттерин анализдөө. Базарлар топтоо 4 макроэкономикалык базар бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Ушу жогорудагы көрсөтүлгөн максаттардын негизинде да. Биринчи бул макроэкономикалык базардын тобу бул товарлар жана кызматтар базары деп атап кетсек болот. Экинчиси каржы базары же буну каржылык активдер базары деп да айтып жүрөбүз. Үчүнчүсү экономикалык ресурстар базары жана 4-үнчү бул валюталык базар. Эми топтогон агрегированный дейбиз, бул товарлар жана кызматтар базары. Экономика тарабынан өндүрүлгөн товарлардын ар кандайлыгын ажыратууга жана ушул базардын иштешинин эң маанилүү мыйзам ченемдүүлүктөрүн бөлүп көрсөтүүгө, тактап айтканда, товарлар жана кызматтар боюнча суроо талапты жана сунушту түзүүгө шарт түзөт. Товарлар жана кызматтар боюнча суроо талапты бардык макроэкономикалык агенттер көрсөтөт. Ал эми товарлар жана кызматтардын сунушун фирмалар камсыз кылат. Суроо талап жана сунуштун байланышында товарлар жана кызматтар болгон тең салмактуулук баа деңгээлин жана алардын өндүрүшүнүн тең салмактуу көлөмүн аныктоого мүмкүнчүлүк берет. Товарлар жана кызматтар базары ошондой эле чыныгы базар деп аталат. Анткени анда чыныгы активдер сатылат жана сатып алынат. Каржы базары бул каржылык активдерге болгон суроо талап көрсөтүлүп, алардын сунушу камсыздалган базар. Ал төмөнкүлөрдү камтыйт, өз ичине камтып турат да. Акча базары акчалай каржылык активдер базары. Баалуу кагаздар базары акча эмес, каржылык активдердин базары. Акча базарында сатып алуу жана сатуу процесстери болбойт. Акчаны акчадан сатуу маанисиз. Бирок акча базарынын иштешинин мыйзам ченемдүүлүктөрүн акчага болгон
суроо талапты жана акча сунушун изилдөө макроэкономикалык анализ үчүн өтө маанилүү. Акчага болгон суроо талапты бардык ички макроэкономикалык агенттер, үй бүлөлөр, фирмалар жана мамлекет көрсөтүшөт. Ал эми акча сунушун борбордук банк камсыздайт. Ал акчанын айланууга чыгуусу боюнча монополиялык укукка ээ. Акча базарын анын тең салмактуулук шарттарын изилдөө, тең салмактуу пайыздык ченди, акчанын баасын же башкача айтканда кредиттин баасын жана тең салмактуу акча массасын аныктоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле акча базарында тең салмактын өзгөрүшүнүн кесепеттерин жана анын товарлар жана кызматтар базарына болгон таасирин карап чыгууга шарт түзөт. Акча базарында негизги ортомчулар банктар. Алар акча депозиторлорун кабыл алып, насыяларды беришет. Баалуу кагаздар базарында акциялар жана облигациялар алынып сатылат. Акция бул чексиз мөөнөттүү баалуу кагаз. Башкача айтканда аны кайтаруу мөөнөтү жок жана аны чыгарган фирма ачылгандан жабылганга чейин иштейт. Анын ээси ошол фирманын коомдук ишмердүүлүгүнө катышуу жана киреше алуу, дивиденд алуу укугуна ээ болот. Ал эми дивидендтин көлөмү фирманын кирешесинин өлчөмүнө жараша болот. Облигация бул белгилүү бир мөөнөткө чыгарылган баалуу кагаз. Мында мисалы 1 жылга, 5 жылга жана башка. Анын сатып алуучусу кредитор болот. Облигация анын ээсине фирманын башкаруу укугун бербейт. Бирок аны түзгөн кирешени фирманын кирешесинин өлчөмүнөн көз карандысыз. Пайызды алып туруу жана кайтаруу мөөнөтү жеткенде облигациянын номиналдык баасын кайтара алуу укугун камсыз кылат. Баалуу кагаздардын сатып алуучулары негизинен үй бүлөлөр. Алар өз жыйымдарын киреше алуу максатында акцияларга карата дивиденд жана облигациялар боюнча пайыз алуу жумшашат. Акцияларды сатуучулар эмитенттер, фирмалар, ал эми облигацияларды сатуучулар фирмалар жана мамлекеттик органдар. Фирмалар акцияларды жана облигацияларды өзүнүн инвестициялык чыгымдарын каржылоо жана өндүрүш көлөмүн кеңейтүү үчүн чыгарышат. Ал эми мамлекеттик органдар облигацияларды мамлекеттик бюджеттин дефицитин каржылоо үчүн чыгарышат. Экономикалык ресурстар базары эми кийинки өтсөк, макроэкономик моделдерде эмгек базары катары көрсөтүлөт. Анткени анын иштешинин мыйзам ченемдүүлүктөрү макроэкономик процесстерди өзгөчө кыска мөөнөттүү мезгилде түшүндүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Эмгек базарын изилдөөдө эмгектин түрлөрүндөгү квалификациялык деңгээлдери жана профессионалдык даярдыгы боюнча бардык айырмачылыктарды абстракция кылуу керек. Эмгекке болгон суроо талапты фирмалар көрсөтүшөт. Ал эми эмгек сунушун үй бүлөлөр камсыздашат. Эмгек базарынын тең салмактуулугу экономикада тең салмактуу эмгек көлөмүн жана эмгектин тең салмактуу баасын, эмгек акынын ставкасын аныктоого мүмкүндүк берет. Эмгек базарындагы тең салмактуулукка каршы абалды анализдөө ишсиздиктин себептерин жана түрлөрүн аныктоого жардам берет. Кийинки валюталык базар бул ар түрдүү өлкөлөрдүн улуттук акча бирдиктеринин валюталардын бири-бирине алмашуу процессин ишке ашыруучу базар. Мисалы үчүн долларды иеналарга, фунт стерлингтерин евро менен алмаштыруу, сомду долларга жана башкаларды буга кошуп кетсек болот. Улуттук валютага болгон суроо талапты башка өлкөлөрдүн жарандары көрсөтүшөт. Алар ушул өлкөдөн товарларды жана же баалуу кагаздарды сатып алгысы келишет.
Ал эми улуттук валютанын сунушун өлкөнүн улуттук банки камсыздайт. Бир улуттук валютаны башка валютага алмаштыруу суроо талап жана сунуштун байланыштары анын баасын, валюталык курсун түзүүгө алып келет. Эмесе мынакей экинчи суроону да аяктадык. Эми үчүнчү суроого өтсөк, үчүнчү сурообуз бул продукт, чыгымдар жана кирешелердин айлануусу деген сурообуз. Экономикалык агенттерди агрегаттоо, жүрүм турумунун эң түптүү өзгөчөлүктөрүн жана экономикалык базарларды агрегаттоо, негизги мыйзамдарын аныктоо, макроэкономикалык байланыштарды агрегаттоо мүмкүнчүлүгүн берет. Башкача айтканда, макроэкономикалык агенттердин жүрүм турумун, макроэкономикалык базаларды изилдөөнү. Бул продукциянын чыгымдардын жана кирешелердин айлануу моделинин жардамында тегерек агымдардын моделдери деп аталат. Бул жасалат. Алгач экономиканын эки сектордук моделин карап көрөлү. Ал эки гана макроэкономикалык агенттен турат. Үй бүлөлөр жана ишканалар жана эки базар, товарлар жана кызматтар базарынан жана экономикалык ресурстар базарынан. Бул биринчи сүрөттөн көрсөк болот. Мына сүрөттө көрүнүп тургандай, үй бүлөлөр товарларды жана кызматтарды сатып алышат. Товарларга жана кызматтарга суроо тарапты көрсөтүшөт. Ал эми ишканалар тарабынан товарлар жана кызматтар өндүрүлөт жана базарларга жеткирилип камсыздалат. Товарлардын жана кызматтын сунушун камсыз кылса, жалпы продукт болуп эсептелет да бул. Бул жерде товарларды жана кызматтарды өндүрүү үчүн ишканалар экономикалык ресурстарды сатып алышат. Экономикалык ресурстарды эмнелер сатып алат? Сүрөттө көрүнүп тургандай, эмгек, жер, капитал жана ишкер жөндөмдүүлүктөрүн экономикалык ресурстарга талап көрсөтүшөт. Буларга үй бүлөлөр ээлик кылышат. Экономикалык үй бүлөлөр экономикалык ресурстардын сунушун камсыздашат. Материалдык агымдар акча агымдары аркылуу ишке ашырылат. Товардын жана кызматтардын сатып алууда үй бүлөлөр алар үчүн төлөшөт. Бул фирмаларга сатуудан түшкөн кирешени камсыз кылат. Ал эми фирмалар үй бүлөлөргө фактордук кирешелер түрүндө төлөйт. Буларга төмөнкүлөр: эмгек үчүн эмгек акы, жер үчүн рента, капитал үчүн пайыз, ишкердик жөндөмдөр үчүн киреше. Мунун баары биригип жалпы улуттук кирешени түзөт. Алынган кирешелер үй бүлөлөр тарабынан товарларды жана кызматтарды жалпы продукцияны сатып алуу үчүн сарпталат. Мына сүрөттө ушунун баары кандай айланып эки сектордук экономика моделинде продукттар, чыгымдар жана кирешелердин айлануусу ушул бир сүрөттө көрүнүп турат. Эмесе мынакей ошентип кирешелер жана чыгымдар айланпа боюнча кыймылдайт. Ар бир экономикалык агенттин кирешеси сарпталат. Бул башка экономикалык агентке киреше жаратууга алып келет. Ал өз кезегинде анын чыгымдарынын негизин түзөт. Чыгымдардын көбөйүшү кирешелердин өсүшүнө алып келет. Ал эми кирешелердин өсүшү чыгымдардын андан аркы көбөйүшүнө негиз түзөт. Ошондуктан бул модель айланма агымдар модели деп аталат. Материалдык агымдар сааттын жебесине каршы, ал эми акча агымдары сааттын жебеси боюнча кыймылдайт. Товарларга жана экономикалык ресурстарга болгон суроо талап сааттын жебеси боюнча, ал эми сунуш болсо каршы кыймылдайт. Эки секторлуу экономиканын моделин талоодо төмөнкүлөр чыгат. Биринчи, ар бир материалдык агымдын баасы акча агымынын көлөмүнө барабар. Экинчи, жалпы продукциянын баасы чыгаруу көлөмү жалпы улуттук кирешеге барабар. Үчүнчү, жалпы чыгымдар же башкача жалпы суроо талап жалпы чыгаруу же жалпы сунушка барабар. Төртүнчү, жалпы киреше жалпы чыгымдарга барабар.
үй бүлөлөр рационалдуу иш алып барышат. Ошондуктан товарлар жана кызматтар сатып алган баардык кирешелерин сарпташпайт. Алардын кирешесинин бир бөлүгү сакталат жана сактоолор saving деп коебуз. S тамгасы менен белгиленет. Киреше алып келиш керек. Фирмалар болсо өндүрүштү камсыздоо жана кеңейтүү үчүн кошумча каражаттарга муктаж. Башкача айтканда, кредит каражаттарына. Бул финансылык базардын пайда болушун талап кылат. Анда үй бүлөлөрдүн сактоолору фирмалардын инвестициялык ресурстарына айланат. Мына буну бир экинчи сүрөттөн көрсөк болот. Бул эки жол менен болот. Үй бүлөлөр өз сактоолорун финансылык арачыларга, биринчи кезекте банктарга берип, алар аркылуу фирмалар кредит алышат. Экинчи, үй бүлөлөр өз сактоолорун фирмалар тарабынан чыгарылган баалуу кагаздар сатып алып сарптап, түздөн түз аларды инвестициялык ресурстар менен камсыз кылышат. Мынакей экинчи сүрөттө көрүнүп турат. 1-2-де эки секторлук экономик моделиндеги продуктылар, чыгымдар жана кирешелердин айлануусу. Мында үй бүлөлөр менен фирмалардын ортосунда байланыш биринчи учурда кыйыр түрдө акча базары аркылуу, ал эми экинчи учурда түздөн түз баалуу кагаздар базары аркылуу орнотулат. Финансылык базардан алынган каражаттарды фирмалар инвестициялык товарларды биринчи кезекте жабдууларды сатып алууга жумшашат. Үй бүлөлөрдүн товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр сатып алып кеткен чыгашалары, керектөө чыгашалары фирмалардын инвестициялык чыгашалары менен толукталат. Жалпы кирешенин жалпы барабарлыгы сакталып турат. Ошондуктан макроэкономикада жалпы улуттук киреше жана жалпы продукт чыгаруу бир эле тамга менен белгиленет. Y тамгасы менен белгиленет. Жалпы продукттун көлөмү жалпы чыгашалардын суммасына бирдей барабар. Мына бул жерде да биз сүрөттү койсок болот. Бул мына көрүнүп тургандай эки секторлук экономика моделинде жалпы чыгашалар үй бүлөлөрдүн керектөө чыгашаларынын жана фирмалардын инвестиция чыгашаларынын айдан турат. Же мынакей барабар плюс Y деп бул жерде тамганы белгилеп коебуз. Ал эми жалпы киреше керектөөдөн жана үнөмдөөлөрдөн турат. Мынакей кийинкиси формула жалпы чыгашалар жалпы кирешеге бирдей барабар болгондуктан биз бул формуланы жазып койсок болот. Чыгашалар менен киреше сактоолорду көрүнүп турат. Демек, инвестициялар үнөмдөөлөргө бирдей барабар. Же мынакей инвестицияларды И тамгасы менен сактоо топтоону saving деп койдук эле. S тамгасы менен белгиленген барабар болот экен. Эми инвестициялар жана үнөмдөөлөр мынакей инвестиция жана үнөмдөөлөр экономиканын өнүгүшүндө ар башка роль ойнойт. Инвестициялар экономика инъекциялар катары кирет. Ал эми үнөмдөөлөр экономикадан чыгарып кетүүлөр болуп эсептелет. Инъекциялар бул чыгашалардын, демек, кирешелердин агымын көбөйткөн нерселердин баары керектүү чыгашаларынан башкасы. Анткени алар инъекцияларга да чыгарып кетүүлөргө да кирбейт. Чыгарып кетүүлөр бул чыгашалардын жана демек кирешелердин агымын азайткандардын баары. Инвестициялардын өсүшү жалпы чыгашаларды, жалпы суроо талапты көбөйтөт. Өндүрүүчүлөр үчүн кошумча киреше камсыз кылат жана жалпы продуктунун чыгаруунун өсүшүнө түрткү берет. Үнөмдөөлөрдүн өсүшү жалпы чыгашаларды азайтат жана өндүрүштүн кыскарышына алып келиши мүмкүн. Тең салмактуу экономикада инъекциялар чыгарып кетүүлөргө иденттиктик түрдө барабар болот. Мамлекеттик анализге киргизилиши
2 sektor ekonomik modelин 3 sekторлуу моделге айлантат жана макроэкономикалык өз ара байланыштардын жаңы түрлөрүнүн пайда болушуна алып келет. Мына биз 1/3 сүрөттөн көрсөк болот. Мына бул 1/3 сүрөт. 1/3 секторлуу экономика моделинде чыгымдар жана кирешелердин айлануусу. Мына сүрөттө көрүнүп тургандай, биринчи кезекте мамлекет товарлар жана кызматтарды сатып алат. Бул мамлекет секторду кармоо, коомдук жыргалчыктарды өндүрүүнү камсыздоо, экономиканы жөнгө салуу жана өлкөнү башкаруу боюнча функцияларды аткаруу менен байланыштуу. Бул учурда мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысы ресурстук рынокто экономик ресурстун төлөм катары эмес, товарлар жана кызмат рыногунда кызмат үчүн төлөм катары каралат. Мамлекеттин товарларды жана кызматтарды сатып алуусу экономиканын өндүргөн продукциясына болгон жалпы суроо талапты, башкача айтканда жалпы чыгымдарды көбөйтөт. Экинчи кезекте мамлекет бардык жарандарды салык төлөөгө мажбурлайт. Бул мамлекеттик бюджеттин негизги киреше булагы болуп саналат. Бирок улуттук кирешени кайра бөлүштүрүүчү катары мамлекет салыктарды гана чогултуп тим болбостон трансферттерди да төлөйт. Трансферттер бул үй бүлө же башкача айтканда бул үй чарбалар жана компаниялар мамлекеттен товарлар жана кызматтар үчүн эмес, акысыз керектөө үчүн алган төлөмдөр. Мамлекеттин үй чарбаларына төлөгөн трансферт төлөмдөрү бул ар кандай социалдык төлөмдөр. Мисалы буларга пенсиялар, стипендиялар, жумуштук боюнча жөлөк пул, эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөк пул, жакырчылык боюнча жөлөк пул жана башкалар. Мамлекеттик компанияларга төлөгөн трансферт төлөмдөрү бул субсидиялар деп аталат. Үчүнчүдөн, мамлекеттик бюджеттин абалына жараша мамлекет каржы рыногунда же кредитор, же карыз алуучу болуп кириши мүмкүн. Эгерде мамлекеттик чыгымдары, мамлекеттик сатып алуулар жана трансферттер мамлекет кирешелерден, салыктардан ашып кетсе, бул мамлекеттик бюджеттин дефицитине туура келет. Анда мамлекет өз чыгымдарын төлөө үчүн каржы рыногунан акча алууга муктаж болот. Же башкача айтканда, бул жерде мамлекет карыз алуучу болуп чыгат. Бул үчүн мамлекет мамлекеттик облигациялар чыгарат, ички карыз алат жана аларды баалуу кагаздар рыногунда үй чарбаларына сатат. Ошол эле учурда үй чарбалар өзүнүн сакталган каражаттарынын бир бөлүгүн мамлекеттик облигациялар сатып алууга жумшап, мамлекеттик бюджеттин кирешелерин ашкан чыгымдардын бир бөлүгүн төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүп, башкача айтканда, мамлекеттик бюджеттин дефицитин каржылайт. Бул учурда мамлекет үй чарбаларына облигациялар боюнча пайыз төлөп, аларды сатууга кызыктар кылат. Мамлекеттик облигациялар боюнча пайыздарды төлөө үй чарбалардын кирешелерин көбөйтөт. Бирок бул мамлекеттик бюджеттин чыгымдары болуп, мамлекеттик карызды тейлөө чыгымдары деп аталат. Эгерде мамлекеттин кирешелери чыгымдардан ашып кетсе, башкача айтканда мамлекеттин бюджеттин профицити ашыкча болсо, анда мамлекет каржы рыногунда кредиттер болуп чыгышы мүмкүн. Жеке компаниялардын баалуу кагаздарын сатып алып. 3 секторлуу экономика моделинде 2 секторлуу модель үчүн жасалган бардык жыйынтыктар туура келет. Башкача айтканда, жалпы продукт, жалпы киреше тектеш келет. Жалпы чыгымдар, жалпы кирешеге тектеш келет. Инъекциялар агып кетүүлөргө тектеш келет. Бирок жалпы чыгымдар азыр 3 компоненттен турат. Керектөө, инвестиция жана мамлекеттик сатып алуудан. Муну биз мынакей таблицадан көрсөк болот. Ал жалпы киреше керектөөдөн, сакталган каражаттардан жана таза салыктардан турат. Мынакей көрүп турат. Таза салыктар салыктык төлөмдөр менен трансферттердин арасында айырмачылык болуп саналат.
деле Т барат, X менен Т А деп көрүнүп турат. Кийинки мамлекеттик товарларга жана кызматтарга болгон сатып алуулар инъекциялар болуп саналат. Ал эми таза салыктар чыгымдар жана кирешелер агымынан агып кетүүлөр болуп саналат. Ошондуктан инъекциялар менен агып кетүүлөрдүн теңдештик формуласы төмөнкүдөй болот. Бул жерде көрүнүп турат. Үч секторлуу экономика моделин жабык экономика моделин талдоо улуттук жалпы киреше бул экономикалык ресурстардын ээси болгон үй чарбалары тарабынан табылган фактордук кирешелердин суммасы, үй чарбаларын өз алдынча пайдалануу жана чыгымдоо мүмкүнчүлүгү болгон кирешеден, башкача айтканда колдо бар кирешеден, муну биз располагаемый доход деп коебуз, айырмаланып турат. Колдо бар киреше, башкача айтканда располагаемый доход улуттук жалпы кирешеден үй чарбалары мамлекетке төлөгөн таза салыктардын суммасынын көлөмүнө жана мамлекет үй чарбаларына төлөгөн трансферттердин суммасынын көлөмүнө айырмаланып турат. Ошондуктан колдо бар кирешени табуу үчүн улуттук жалпы кирешеден салыктарды алып, трансферттерди кошуу керек. Мына бул формулаларда көрүнүп турат. Мына формуланы көрсөңүздөр болот. Модельге чет элдик секторду кошуу 4 секторлуу экономика моделин түзөт. Мисалы үчүн сүрөттү көрсөк болот. Мынакей сүрөттү коелу. Ачык экономика моделин жана улуттук экономика башка өлкөлөрдүн экономикалары менен байланыштарын эске алууну билдирет. Бул биринчи кезекте эл аралык соода аркылуу, башкача айтканда товарлардын жана кызматтардын экспортун жана импортун көргөзөт. Анткени модельде акча агымдары гана чагылдырылган, ал экспорттон алынган кирешени акча агымы чет элдик сектордон келишин жана импортко келген чыгымдарды акча агымы чет элдик секторго жылышын көргөзөт. Мына сүрөттө көрүнүп турат мунун баары. Бул жерде экспорт менен импорттун катышы соода балансында чагылдырылат. Эгерде импорт чыгымдары экспорттон алынган кирешелерден ашып кетсе, анда бул соода балансында дефицитке туура келет. Соода балансында дефицитти каржылоо сырттан алынган карыздар аркылуу ишке ашырылат жана төмөнкү жолдор менен ишке ашырылышы мүмкүн. Биринчиден, чет элдиктерге финансылык активдерди, жеке жана мамлекеттик баалуу кагаздарды, акция жана облигацияларды сатуудан жана аларды төлөө үчүн өлкөгө акча каражаттарынын агымы. Экинчи, башка өлкөлөрдөн жана эл аралык финансылык уюмдардан, мисалы, эл аралык валюта фонду, дүйнөлүк банк жана башкалардан түз карыз алуу. Натыйжада өлкөнүн каржы рыногуна чет элдик сектордон акча каражаттарынын агымы болот. Бул капиталдын агылып келиши, приток капиталы деп атап коебуз, аталат жана өлкө карыз алуучу болуп чыгат. Эгерде экспорттон алынган кирешелер импорт чыгымдарынан ашып кетсе, бул соода балансынын профицити, излишки или ашыкча деп коебуз, болуп саналат. Анда өлкөдөн капиталдын агып кетиши орун алат. Анткени бул учурда чет элдиктер аталган өлкө өзүнүн финансылык активдерин сатышат, кредит алышат жана экспорт төлөө үчүн керектүү акча каражаттарын алышат. Бул учурда өлкө кредитор болуп калат. 4 секторлуу модельде, ачык экономика моделинде кирешелер менен чыгымдардын теңдештиги сакталат. Чет элдик сектордун чыгымдары таза экспорт деп аталат. Экспорт менен импорттун ортосунда айырмачылыкты көрсөтөт. Мына экспорт менен импорттун айырмасы бул таза экспорт деп аталып атат да. Мынакей XN деп деген тамга менен белгилеп койдук. Ошондуктан жалпы чыгымдардын формуласы төмөнкүдөй жазылат. Бул макроэквиваленттердин баардык чыгымдардын суммасы, үй чарбалары, компаниялар, мамлекет жана чет элдик сектор. Ал эми жалпы кирешенин формуласы бул төмөндө турат. Эми мына көрүнүп тургандай, жалпы чыгымда жалпы киреше текче болгон үчүн
төмөнкүдө жазууга болот. Бул формула негизги макроэкономик теңдештик тождество деп аталат. Ошондой эле жалпы өндүрүмдүн, жалпы продукттун баасы жалпы чыгымдардын суммасына теңдеш болот. Мынакей бул Е барабар C плюс I плюс G плюс XN деп акыркы формулада көрүнүп турат. Негизги макроэкономикалык теңдештиктен инъекциялар менен агып кетүүлөрдүн теңдештик формуласын алуу үчүн таза экспорттун көрсөткүчүндө инъекция экспорт бар экенин эске алуу керек. Экспорт бул чет элдик сектордун, бул өлкөнүн продукциясына болгон чыгымдары, суроо талап болуп, жалпы чыгымдардын бир бөлүгү болуп саналат. Жана чыгымдар менен кириштердин агымы көп өтөт. Жана агып кетүү импорт бул өлкөнүн үй чарбаларынын жалпы киришинин бир бөлүгүн чет элдик секторго агып кетиши болуп, ички чыгымдарды жана ушуга дал келүүчү кириштерди кыскартат. Ошондуктан 4 секторлук экономика моделинде бул формула мындай болот. Мына формула жазылып турат. Айлануу моделинин негизинде экономикада бардык байланыштар жана өз ара көз карандылыктар чагылдырылат. Мынакей эми макроэкономиканын предметин тактап аныктоого болот. Макроэкономикалык агенттердин макроэкономикалык базарлардагы жүрүм турумунун мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдейт. Мына ушинтип 3-чү суроого жооп бердик. Эми 4-чү суроого өтсөк, 4-чү сурообуз макроэкономикалык модельдер жана алардын көрсөткүчтөрү. Бардык макроэкономикалык процесстер модельдерди түзүү аркылуу изилденет. Макроэкономик модельдер бул экономикалык процесстердин жана көрүнүштөрдүн ортосундагы негизги байланышты аныктоо максатында түзүлгөн алардын формалдуу сүрөттөмөсү же график же алгебралык формалдуу сүрөттөмөсү деп түшүнсөк болот да. Модель түзүү үчүн изилденген процесстин маанилүү эң негизги мүнөздөмөлөрү бөлүнүп алынып абстракцияланат. Ал эми изилдөө керексиз факторлор эске алынбайт. Демек, модель бул чындыкты жөнөкөйлөштүрүп чагылдыруу, ал экономикалык процесстердин өнүгүүсүнүн негизги мыйзам ченемдүүлүктөрүн аныктоого жана экономикалык өсүш, инфляция, жумушсуздук жана башка айрым экономикалык көйгөйлөрдү чечүүнүн варианттарын иштеп чыгууга мүмкүндүк берет. Макроэкономикалык модельдер теориялар, функциялар, графиктер, схемалар, таблицалар түрүндө болот. Алар экономикалык чоңдуктар арасында байланыштарды, экономикалык көрүнүштөрдүн себептик натыйжалуу байланышын аныктоого жардам берет. Мынакей бул сүрөттү карап көрсөк болот. Модельдер эки түрдөгү өзгөрмөлөрдү камтыйт: экзогендик жана эндогендик. Экзогендик өзгөрмөлөр бул сырттан белгиленген өзгөрмөлөр. Алардын мааниси модельден тышкары түзүлөт. Экзогендик өзгөрмөлөр модельден көз карандысыз чоңдуктар болуп эсептелет. Ал эми алардын өзгөрүшү автономдуу өзгөрүү деп аталат. Эндогендик өзгөрмөлөр бул өзгөрмөлөр алардын мааниси модельдин ичинде түзүлөт. Бул көз каранды өзгөрмөлөр. Модель экзогендик өзгөрүүлөрдүн эндогендик өзгөрүүлөргө кандай таасир этерин көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Мына сүрөттө көрүнүп турат, 1.5-сүрөттө. Мисалы, керектөө функциясында моделинде мына с барабар с YD деп, мында с жалпы керектөө чыгымдардын өлчөмү, ал эми YD колдо бар киришин рассылган доходду айтып кетебиз, бунун өлчөмү. Экзогендик өзгөрүүлөр болуп саналат. Ал эми с эндогендик өзгөрүүлөр.
Бул модель колдо бар кирешенин өзгөрүшү керектөө чыгымдардын өлчөмүн кандайча өзгөртөөрүн изилдөө мүмкүндүк берет. Керектөө өзгөчөлөнгөн өзгөрүүлөр катары жакшы өлчөмдө болот. Ал эми колдо бар киреше көз карандысыз өзгөрүүлөр аргумент функциясынын ар кандай модельдерде бир эле чоңдук экзогендик жана эндогендик болушу мүмкүн. Мисалы, керектөө моделинде керектөө чыгымдары эндогендик көз карандысыз чоңдук катары көрсөтүлөт. Ал эми жалпы суроо талап моделинде керектөө чыгымдар экзогендик көз карандысыз чоңдук катары көрсөтүлөт. Башкача айтканда, жалпы чыгымдардын жана жалпы кирешенин өлчөмүн аныктаган өзгөрүүлөр болуп саналат. Мамлекет тарабынан башкарылган өзгөрүүлөр саясий өзгөрүүлөр деп аталат. Алар көбүнчө макроэкономикалык модельдерде экзогендик болуп саналат. Мамлекеттин товарларды жана кызматтарды сатып алуусу, кошумча салыктар, салык ставкалары, трансферттердин өлчөмү, эсептик пайыздык чен, милдеттүү резервтердин нормасы, акча массасы. Макроэкономикалык өзгөрүүлөрдүн маанилүү өзгөчөлүгү алар эки топко бөлүнөт. Агым көрсөткүчтөрү жана мынакей кийинки запастардын көрсөткүчтөрү сүрөттү койсок, 1.6-да ванна классикалык мисал катары агым жана запастын түшүнүктөрүн сүрөттөйт. Ваннада суу запас, анткени бул учурдагы өлчөм. Ал эми кран аркылуу кирип жаткан суу агым. Башкача айтканда, убакыт бирдигинде ваннага кирип жаткан суунун өлчөмү жана запастын өлчөмүнө кандайча таасир эткени. Агым белгилүү бир убакыт аралыгындагы макроэкономикада адатта 1 жыл ичинде сандык көрсөткүчтү билдирет. Агым көрсөткүчтөрүнө төмөнкүлөр кирет. Жалпы чыгарылган продукция, жалпы киреше, керектөө, инвестициялар, мамлекеттик бюджеттин дефицити, профицити, экспорт жана башкалар. Анткени алар жылдын ичинде эсептелет. Айлануу моделинде көрсөтүлгөн бардык көрсөткүчтөр агым болуп саналат. Ошондуктан ал тегерек агымдар модель круговых потоков деп аталат. Запас бул белгилүү бир учурда сандык көрсөткүчтү билдирет. Белгилүү бир күнгө, мисалы 2002 жылдын 1-аяна карата запастарга төмөнкүлөр. Улуттук байлык, жеке байлык, капиталдын запасы, жумушсуздардын саны, өндүрүштүк потенциалы, мамлекеттик карыз. Макроэкономик көрсөткүчтөр ошондой эле абсолюттук жана салыштырмалуу көрсөткүчтөргө бөлүүгө болот. Абсолюттук көрсөткүчтөр акчалар баа боюнча өлчөнөт. Мисалы, жалпы чыгарылган продукция, улуттук киреше, салык түшүүлөрү, жалпы инвестициялык чыгымдар жана башкалар. Же адамдардын саны менен, мисалы, жалпы жумушсуздардын саны, жумушчу күчүнүн саны жана башкалар. Салыштырмалуу көрсөткүчтөр пайыздарда же бирдиктин үлүшүндө өлчөнөт. Мисалы, жумушсуздуктун деңгээли, жалпы баалар деңгээли, инфляциянын ылдамдыгы, экономика өсүш темпи, пайыздык ставка, салык ставкасы жана башкалар.